Конституцияда болгон болса 2000 жылы көрдүңүздөр. Ельцин башкарган Россияны көрдүңүздөр. Ельцин эмне деди? Берите суверенитет столько, сколько хотите деди. Ошондо Россия талкаланганга калды. Сибирь республикасы кылабыз. Анан тиги Уральский республика түзөбүз, Центральный русская республика түзөбүз дешип, бизге окшоп жанакты 140 партия түзөбүз дегендей деңгээлге жетти. Ельциндин улуулугу ушунда каталыгын сезгенден кийин 31 декабрда бүтүндөй элдин алдында көзүнө жаш алып туруп кечирим сурады. Жаш жигитке өткөрүп берди Путинге. Путин конституцияны өзгөрттүбү? Жок. Бир да тамгасын өзгөрткөн жок. 8 жылдын ичинде улуу держава кылып кайрадан ордуна коюп койду. Кеп конституцияда эмес го. Кеп кишиде го. Мына Сталинди караңыздар, өлгөндө шкафынан бир китили менен гана бир өтүгү чыкпады, башка эч нерсе чыкпай калды. Ошондой тартипти ар качан да айтып келебиз. Кыргызстанга каккан казыктай тартип керек. Ошон үчүн бизде бир гана түшүнүк болуш керек, кыргыз деген түшүнүк. Мен өзгөндөн эмесмин, мен Кыргызстандамын. Мен Сузактан эмесмин, мен Кыргызстандамын. Мен нарындык эмесмин, Кыргызстандыкмын деген сезим. Мен өзбөкмүн, мен тажикмин, мен дунгаммын эмес, мен Кыргызстандыкмын деген сезим болуш керек. Мына кечеги чатак кайдан чыкты? Чатакты карапайым калктын эч кандай күнөөсү жок. Мына кыргызча жазган конституцияны сиздер окубаган, ошол өзбөктөр өзбөкчө жазсаңар конституция окуйбуз дедиби? Аны саясий чайкоочулар, отурумдукчулар жасады ушуну. Муну саясий чайкоочу деп айтат. Соодагер. Мен сенин тилиңде конституция жазып берсем, сен мени колдоп берсең атаны, вот мына ушундай болду. Жаштарга топ чаптырып берет, 6-чы күнү улак чаптырат, аксакалдарды чакырып, бир жерден чай берет, жеңелеринди чакырып, баягы жеңе отуруштарды жасап берет, аялдардын отуруштары. Анан чай ичип отуруп айтасыңар да, мына адам экен. Баягыда бүтүн Кыргызстан келди дагы, эмне айтты эсимде жок. Мыналар адам турбай, бизди сыйлап чай берип атат, жаштарыбыз топ чаптырып атат. 2 күн топ чаап, 5 жыл башыңа топ чабат ошолор. Ушуну түшүнбөй атабыз биз. Президенттикке талапкерлигиңизди коесузбу, кайсы партиялар менен биригүүгө барасыңар дейт. Президенттикке талапкерликти коюш үчүн биринчи элдин ишенимине ээ болуш керек. Азыр сиздер деле ушул эле суроону бересиздер. Менин кесиптештерим сыяктуу. Канча тыйының бар деген суроону берет. Жолго чыгып атсаң да канча тыйының бар дейт. Шайлоого келип барсаң да канча тыйының бар дейт. Бул эмне кыргыздарды кой сыяктуу сатып алганга мүмкүнчүлүк түзүлүп калдыбы? Болду. Эгер Кудай буйруп президенттикке барыш бул максат эмес. Баргандан кийин эмне жумуш жасайсың? Максат ошол болуш керек. Бизде президент деген сөздүн этеги жаман жерден жыртылып калды. Биринчиси да качты, экинчиси да качты. Кеп президенттик бийликте эмес. Кеп ошол жерге кандай киши барды? Кандай киши барды? Анын ой максаты кандай? Кеп конституцияда эмес. Колуңуздарды көтөрүңүздөр, ушул жерде тургандар. Кимиңиздер конституция окудуңуздар? 5, 10, 20, 30 болсун макул. 30-unda күмөнүм бар. Могу жигит, мындай жакыныраак келсең, жакыныраак. А то кыйналып атасың, мен арып ассам бери, берип ассам бери, мондай жакын кел. Түз тартып, мындай үнү жакшы чыксын да, кийин сөз угуп калба. Жетекчи болуп кеткендердин ичинен Турдакын Усубалиевичте эмне бар? Эмне байлык бар? Жашап аткан үйү бар. Жетекчи болуп кеткен Масалиевте эмне бар? Жашап кеткен үйү калды. Андан кийинки келгендерде эмнелер бар? Миллиардерлердин клубуна кирген. Мына Аскар Акаевич да миллиардерлердин клубуна кирди. Биздин Промой Сарич дагы миллиардерлердин клубу. Өзү эмес, баласы. Максимжан. Вот, ошолорду бактылуу деп атасыздарбы? Бийлик менен байлыктан бакыт тапкан болсо, ушул эки киши бактылуу болот эле. А мен айтам буларды. Бул дүйнөнүн азабын көргөн чексиз бактысыздар ошолор. Эмне үчүн? Мына мисалы бул жерде авам отурат. Барып эки боо чөйүн чабат. Кечинде тердеп келет, чарчысы менен маңдайын арчыйт. Байбичесин кайнатып берген чайын тизесинен небересин отургузуп алып, башынан жыттап отуруп чай ичет. Мына байлык. Мына бакыт ошол.